Нүрия Асылбековна аталган мыйзам долбоору эң маанилүү, мен колдоймун. Анан бизде Кадамжай районунда Кадамжай шаарына Каражантак айылы кошулду. Бул Өзбекстан мамлекетине карайт эле толук кандуу биздин мамлекетибизге өттү да. Азыркы учурда паспорт алуу өтө бир кыйын болуп атат да, этникалык кыргыздаргачы. Каражантак айылында. Ал Каражантак айылы Кадамжай шаарына кошулду. Эртең мына жакында Кадамжай шаардык кеңешке шайлоого да катыша албайт да. Ким жооп берет ушул боюнча? Маалыматыңыз барбы? Рыспек Исламович, кабыл алынды, чечебиз. Арсен Кучубекович. Каражантак боюнча бүгүнкү күндө биз 600төн ашык арыз кабыл алдык. Азыркы учурда 400, мен так санын эстей албай атам, 400төн бул улуу кишилер, 200төн ашык бул жаш балдар. Ошолордун арыздары кабыл алынып, президенттин указы чыгып, документтештирүү процесси башталды да. Муну эртелетиш керек да, себеби анан жанакы 18 жаштан 30 жашка чейин военный билет алып келсеңер, Өзбекстандан запрос кыласыңар, кандайдыр бир ошондой туура эмес иштер болуп атыптыр да. Военный билетти запрос жөнөтсө 3 айда келет экен. Ошо военный билети жок эле паспорт бергенге мүмкүнчүлүк барбы? Андан кийин деле паспорттар военный билетине запрос келгенден кийин учетко коюп, армияга барбагандар армияга барып служба кылышат эле да. 5 ноябрдан баштап ички миграция тууралуу жаңы мыйзам ишке кирет. Ошол мыйзамга ылайык биз военный билетти мындан ары 5 ноябрдан ары сурабайбыз, паспортный столдор. Биз болгону Министерство обороныга маалымат катары эле кетиребиз. Ушул жаран ушундай үйдө катталды, жана паспорт алды деп. 5 ноябрдан мыйзам кабыл алат деп айтып атасызбы ошондо? 5 ноябрдан мыйзам күчүнө кирет. Күчүнө кирет, ошондо военный билет жок эле, паспорт алат, анан военкоматтарга маалымат бересиздер, Туп-туура. Анда жакшы экен. Анан могу кайрылман боюнчадан Аманкан Батырбекович абдан туура маселени көтөрүп кетти. 10 жылдан бери биздин ошо этникалык кыргыздар, например, Тажикстандан көчүп келген, Жергетал районунан келгендер 10 жыл, 15 жылдан бери паспорттарын ала албай жатат. Тажикстан азыр жабык, өзүңүздөр билесиздер. Ушунда тездештирип, ыңгайлуу шарттар түзүп бериш керек да, жеңилдетилген шартта. Ошондуктан биз бул мыйзамды киргизебиз. Рахмат. Сиздин колуңуздарда менен.